Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн биз Оштун Фуркат айылына жакын жерде турабыз туугандар. Тактап айтканда, эски мал базардын жанында ушул сиздер көрүп турган улактын жылкысы сатууга коюлуп атат туугандар. Кайман аты Чемпион деген кайман атты алган көптөгөн соорундардын ээси, бою 1,65 сантиметр чапчаган туугандар. Жашы болсо 3 асы болгондо туугандар 7 жашта жылкы болуп калат. Ушул жылкы сатууга коюлуп атат. Андыктан шашылып бул жерге келип бул жылкыны көрүп кетсеңиздер болот. Азыр толук мүнөздөмөсүн, кандай жүгүрөт, канча соорун алган, ушу үстүдө турган аттын ээсинен бир сурап көрөлү. Азыр бир сыра бул аттын көкүрөк, буту, колун баарын сизге тартып өтөбүз. Жашы 3 асыдагы жазга 4 асы болот экен туугандар. Бою 1,65 сантиметрди чапчаган аттын кайман аты Чемпион деп айтып өттүм. Буту, колу кыскасы бул аттан эч бир айып табууга болбойт экен. Өзүңүздөр дагы келип көрүп кетсеңиздер болот. Азыр аттын кандай жүгүргөнүн көрүңүздөр, ордунан ойноктоп турганын мынакей байкап атсаңыздар керек. Азыр бир поворотторун көрөлү, кандай поворотторун, оңой бурулаарын бир сынаңыздар. Биздин Муз ТВ каналынын саяпкерлери аябай көп. Андыктан чет мамлекеттен алуучу кардарлар болсо, мен алдыда номерди коюп өтөм. Ошол номерлер аркылуу чалып көрөсүздөр. Биринчи туугандар буту, колун, көкүрөктөрүн бир тартып өтөлү. Өзүнүн көкүрөгүн менен буттун ортосундагы аралыкты караңыздар, бир карыш болуп. Негизи ушундай күчтүү аттар ушундай деп көптөгөн саяпкерлер айтышат. Андыктан туугандар, бул атты Чемпионду көрүңүздөр. Сиздер көрүп кетүү үчүн Оштун Фуркат айылынан, мал базар, эски мал базардын жанынан көрүп кетсеңиздер болот. Азыр кандай жүгүргөнүн бир сыра байкайлы туугандар. Мынакей достор, азыр бул жылкынын үстүндө чабып жүргөн жигиттен сурайбыз, кандай соорундарды уткан. Мына жүгүрүшүн өзүңүздөр көрүп атасыздар, кандай кетет экен. Өзүңүздөр дагы баа бериңиздер. Эгерде ушундай темпте дагы бир 2-3 жылдан кийин дагы канчалаган машиналарды ута турган жылкыдай дагы көрүнүп турат туугандар. Мына азыр ээсине барып сурайлы, кандай, эмне деген соорундарды алган бул жылкы. Эң жогору соорун жана кичине соорун, кандай соорундарды алганын сурайлы. Бул ат бир сурап коеюн, кандай соорундарды алган? 3-4 машина таштаган. 4 машина, 3тө. Калгандар. Кыскасы соорун көп экен, Мынакей достор, кандай соорундарды алганын ат минип жүргөн жигит айтып өттү. Канча килограмм жем жейт ушул тапта? 5 кило. Жоош болот, такка турушу. Такага жакшы. Таккага жакшы, Мындай жардамчысы жок эле такка атып койсоң. Өзүңөр эле. Мынакей туугандар. Жоош аттын ушундай эле болот негизи, жакшы аттар. Караңыздар, мына үстүн соорунда караңыздар, үстү дагы аябай ток аттай көрүнүп дагы турат. Кимге бул ат жаккан болсо, мен номерди, ээсинин номерин алдыга коюп өтөм. Ошол аркылуу чалып, кайрылып алсаңыздар болот. Башка мамлекетке өткөргөнгө дагы мүмкүнчүлүктөр бар туугандар. Бул аттын баасы сом менен айтканда 700 000 сомго коюлуп тур. Доллар менен эсептегенде көгүнө 10 000 доллар туугандар. Сөзсүз түрдө кеми болуш керек. Аны ээсине чалып, кайрылып баалашасыздар. Андыктан бул ат кимге жакты, өзүңүздүн ой пикириңизди комментарийге жазып, ошол комментарийди окуп алган адам, сиздердин комментарийиңиз алган адамга аябай чоң жардам берет деп ойлойм туугандар. Андыктан бул Чемпион кайман атындагы аттын ала турган кардарлар болсо, алдыда номерди коюп өттүм, чалыңыздар туугандар. Азыр бул аттын басыгын дагы көрөбүз дагы туугандар. Өнөрүн, поворотторун, бурулуштарын бир сыра сиздерге тартуулайлы. Мынакей басканда дагы өзгөчө
басыш қараңыздар. Басығы дағы жақсы екен. Ешбір жаққа мынандай гәмәш деген нәрсесі жоқ. Бұрылғаны өзгөчө екен туғандар. Адамға да келе береді да, жолшы екен да. Машинеге салсаңыз да бар, қайтпайды. Мынакей қайтпас. Қысқасы бұл чемпион. Дағы алдыда дала чемпион болып туғандар. Ким алса дағы ошол адамға насип кылып жакшы аттардан болсын демекчибиз биз дагы. Мынакей достор. Мынакей туғандар, бүгүнкү жарнама ретинде тартылган чемпионду сиздерге тартып көргөзүп бердик. Алдыда номерлер турат, ошол номерлер аркылуу чалып кайрыласыздар. Саламатта болуңуздар.